Видеоны баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Алтынай Байбекова испан тилинде эркин сүйлөп, жада калса түш да көрөм. Испанияга сүйүүнүн арты менен кетип калдым дедиңиз. Жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыз? Жолдошум испан, аты Луис, 40 жашта. Экөөбүздүн баш кошконубузга 20 жылга чукулдап калды. Аны менен алгач 2000-жылы Кыргызстандан испандык өкмөттүк эмес уюмдун волонтердук иштери аркылуу таанышып калдык. Мен котормочу болуп иштечүмүн. Ал болсо 17 адамдан турган волонтердук топтун ичинде экен. Алар долбоордук иштер менен Токмоктогу жана Беловодскийдеги неврологиялык жатак үйлөрдө иштегени келишиптир. Мен алар менен бирге 2 ай чамасында иштедим. Жумуш боюнча күндө жолугуп турчубуз. Бирок баарынан кызыгы иштен кийин дагы ар кандай темалар боюнча маектешкенибиз болду. Ошондо биздин көз карашыбыз, жашоого болгон түшүнүгүбүз бирдей экенин жана турмушка карай ой жүгүртүүбүз окшош экенин түшүндүк. Кийин волонтерлор кетишти. Мен университеттеги окуумду улантып, швейцариялык уюмга ишке орноштум. Ал убакта электрондук поштаны күндө текшерүү деген жок эле. Ал тургай үйдө компьютер, интернет жок болчу. 3 айдан кийин поштамды ачсам, Луистен көп кат келиптир. Ал мени менен андан ары мамилесин улантуусун калаганын жана мени унутпаганын жазыптыр. Ошентип мамилебизди уланды. Кийин мен Испанияга 2 жолу келип кеттим. Луис мени ата-энеси, бир туугандары Испания менен тааныштырды. Кийин ал дагы Кыргызстанга келип турду. Ал тургай Бишкекте 1 жыл бою жашады. Анын биздин тилди үйрөнгүсү, када салтыбызды билгиси келген каоосу күч эле. Алар ар кайсы университеттерде испан тилинен сабак берип, мугалим болуп иштеп жүрдү. Ошентип 4 жылдан кийин ал менин колумду сурап, ага турмушка чыгуумду сунуштады. Мен макулдугумду бердим. Ошентип 2004-жылы жайында Мадридке келип, сентябрда үйлөндүк. Учурда бир кызыбыз бар. Кызыңыздын аты ким? Кыргызча билеби? Кызыма кыргызча сүйлөйм, жолдошум испанча сүйлөйт. 2 тилди билсин деп ошентип чечкенбиз. Атын испанча Айтана деп койдук. Жергиликтүү калктын тилин жакшы билип калсаңыз керек. Мен кыргызча, орусча, испанча, англисче эркин сүйлөйм. Испан тилин мыкты өздөштүрдүм, так сүйлөйм жана сабаттуу жаза алам. Кээде ушул тилде да ойлоном, ал эмес түш көрөм. Мында келгенде 3 ай базалык деңгээлде үйрөндүм. Анан 1 жылдын ичинде толук билип үйрөнүп калдым. Эч кандай көйгөйсүз эле испан уюмдарына ишке орношо алдым. Кыргыздар барбы? Испанияда кыргызстандыктар анча деле көп эмес. Испаниянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча 100 адам катталган. Чындыгында андан көп, анткени мекендештерибиздин көпчүлүгү испан жарандыгын алышкан. Ошондуктан алар жогорудагы маалыматтык тизмеде жок. Алардын баарын кошкондо деле өлкө боюнча 200-250 адамдан ашпайбыз. Биз күйөөм экөөбүз 2005-жылы мекендештерибиздин башын бириктирүү, алар менен жолугушуп туруу жана Кыргызстанды Испанияга тааныштыруу максатында Сүмөлөк аттуу испан-кыргыз ассоциациясын ачканбыз. Анткени бул жерде Кыргызстан жөнүндө эч нерсе билишпейт. Ошентип биз бул жерден көп адамдар менен тааныштык жана биздин кыргыз диаспорасын түздүк десек да болот. Ооба, биз анда-санда жолугуп турабыз, майрамдарды чогуу тособуз. Мисалга алсак, Нооруз майрамын бирге белгилейбиз. Учурда биздин маданиятыбызды европалыктар тааныштыралы деп онлайн дүкөн ачып жатабыз. Фламенко бийин үйрөнө алдыңызбы? Испанияда популярдуу бийлер көп. Мисалы, Севиана, Хота деген бийлер бар. Бирок баарына дагы дүйнөдө популярдуу болгон бий бул фламенко. Мага ушул бий абдан жагат. Көргөндө көкүлүктү көтөрүп, көөдөнтү эргитет. Өзгөчө эркектер ушул бийди укмуштай көркөм бийлешет. Бир убактарда мен да бий курсуна барып жүргөм. Фламенко бийин 1 жылдай үйрөндүм. Кийин убакыттын тарынан таштоого туура келди. Эми убактым болсо кайра улансам деген оюм бар. Испаниянын көп жерин кыдырсаңыз керек. Канар аралынан башка Испаниянын баардык жерлерин кыдырып чыктым десем болот. Испания кызыктуу жана көп жактуу өлкө. Түндүгү түштүктөн, батышы чыгыштан жана өлкө ички бөлүгүнөн абдан айырмаланып турат. Түндүгүндө Атлантика океаны тургандыктан климаты суук келет. Дайыма жаан жаап турат жана пейзажы Англияны же Ирландияныкы эске салат.
ал эмес элдери, алардын күлк мүнөздөрү, тамактары жана ичимдиктери да Европанын түндүк элдерине окшоп келет. Ал жак тоолуу жана токойлуу, үйлөрү кара түстө боелот. Түштүктө таптакыр башкача, ал жакта ысык, элдери жана маданияты жана тамактары Түндүк Африка мамлекеттерине окшоп келет. Мисалы Марокко, Тунис үйлөрү ак түстө боелгон жана балкондоруна кооз гүлдөр бар. Испандыктар Кореяда оюнун кызыгуу менен ойносо керек. Дегеним, сиз да бул оюнга кызыгасызбы? Испанияда жана андан тышкары мамлекеттерде Кореяда абдан популярдуу оюн, бирок мен бир да жолу Кореяда болгон эмесмин. Себеби мен жаныбарларды күчкө салганга каршымын. Жарым саат ичинде буканын кыйналганын көрүү мага абдан кыйын. Ал акырындап күчүн жана канын жоготуп, соңунда өлөт. Букага абдан боорум ооруйт. Испанияда андан тышкары дагы букалар менен болгон оюндар бар. Алар көбүн эсе жеңилирээк жана өлүмсүз өткөрүлөт. Мисалы, ат үстүндө коррида оюну абдан сонун оюн, же болбосо энсиаро. Мында букаларды көчөгө чыгарышат, анан элдер жаныбарлардан качышат. Бул оюн Испаниянын батышында ойнолот. 7-июлдан тартып бир жума бою майрам болот. Букалар менен болгон дагы бир оюн бул рекортадорес. Мында эр жүрөктүү жигиттер букалардын үстүнөн артта секиришет, абдан кызыктуу оюн. Испанияда футбол спорттун өтө популярдуу түрү болуп саналат эмеспи? Сиз кайсыл футбол командасынын күйөрманысыз? Реал Мадрид, Барселона, Атлетико же Мадрид, Валенсия деген испан командалары дүйнөдөгү эң мыкты командалар. Мен мында келгенге чейин футболго анча деле кызыкчу эмесмин. Кийин гана кызыгуум артты. Испанияда жашап жана бир команданын күйөрманы болбосоң, анда бул жакта жашоо мүмкүн эмес деп айтышкандыктан мен бир команданы тандап, күйөрманы болушум керек болду. Ошентип Реал Мадридти тандадым. Мечтарды кызыгуу менен үйдөн телевизордон көрөм, анткени мен күйөрмандык кылган клубка билеттер өтө кымбат жана тез эле талап кетишет.